Саламатсыздар, урматтуу менин каналыма жазылгандар. Эгерде менин каналымда подписка кылбасаңыздар, ошо подписканы басып коюңуздар. Анткени ушул көбүңөр ушундай подпискасыз карап жатасыздар контентти. Албетте, эгерде подписка кылсаңар, бул деген каналдын өнүгүшүнө зор жардам болот. Эгерде мен темага сага буйрук кылам, заказ кылам десеңер, анда шапка профилдин шапкасына кирип, аяктан Patreon'ду тап, аяктан мага жазсаңыздар, патрон болом деп патрон болсоңуздар, анда ошол буйруса мен деген ошо сиз айткан, сиз заказ берген теманы казып изилдеп карап видеону жасайм. Ушундай дагы пландар бар буйруса. Кызматташсак ушинтип күтөм сиздерден. Анткени бүгүнкү жашоодо эр жигитке 70 өнөр аздык кылат деп бүт тараптан дагы билимди да алыш керек, жумушту да жасаш керек. Алгандай билим менен да бөлүшүш керек экен да. Мурун чайканаларда отуруп алып сүйлөшсөк, бүгүн анын ордун YouTube эледи. Ошон үчүн YouTube'ду колдонолу. Бүгүнкү тема бул деген Панталас деген тема. Панталас бул латын тилинен алганда бул деген дүйнөлүк океан, дүйнөлүк деңиз деген сөздү билдирет. Бул Кыргызстандын келечегиндеги бир ролу боюнча ошол сөз айтып кетер элем да. Билесиздер, азыр дүйнө жүзүндө экологдор айтып атат, дүйнөлүк жылуу потепление, глобальное потепление, климат ысып, күн ысып, парник эффекти болуп, баягы эл журт жана жаныбарлар углекислотаны чыгарып, вулкандар жарылып, углекислотаны чыгарып, ошол жер кыртышы ысып жатат деп айтып атышат да. Isып жаткан аркасынан ошо түштүк жана түндүк полярдык муздар ээрип, анан суунун деңгээли көтөрүлөт деген ойлор бар. Ага далилдер да бар. Бир четинен баягы глобалдык жылуулануу теориясына каршы ошо башка дагы маалыматтар бар. Мисалы үчүн геологдор айтат, билесиңерби, жер жүзү кыртышында ушундай глобалдык жылуулануу жана глобалдык тоңуу бир нече жолу болгон. Ар бир 100 миң жыл сайын, 10 миң жыл сайын ушундай нерсе болуп кетет. 10 миң жыл сайын кичи жылуулануу, анан кичи тоңуу болот. Анан 100 жыл сайын ушул чоң жылуулануу, чоң тоңуу болот экен. Жер кыртышы кээри баягы учурда канча миллион жыл мурда керек болсо толук тоңуп кеткен заманында болгон, керек болсо ошол толук суу менен капталганда заманында болгон. Ал замандар биздин жашообузда келеби, келбейби, биз аны так билбейбиз. Бирок экологдордун айтуусу боюнча ушул 2040-жылга чейин кандайдыр бир деңгээлде температура көтөрүлөт. Температура көтөрүлүп туруп, ошол полярдык муздар эригенде деңиз деңгээли көтөрүлүп, көп баягы деңиз боюнда турган өлкөлөр чөгүп кетет дейт. Ошондо ал өлкөлөр чөгүп кетсе, баягы бийик тоолордо жайгашкан өлкөлөр калат, алардын жерлери калат жана эмне пайда болот? Ошондо баягы эл ошол чөгүп жаткан жерлерден качат да. Чөгүп жаткан жерлерден качып, тоолуу жерлерге келет. Бул процесс эмне менен коштолот? Бир четинен бул деген балким баягы тынчтык жол менен жөн эле эл көбөйүп, эл келип, баягы эң өнүккөн өлкөлөрдүн жашоочулары кечиргиле, кыргыздар биз силерди чанып жүрдүк элек, силер ушул технологиялыктан артта калып, жана башка ушул кандайдыр бир адамдык өнүгүүдөн артка калып, цивилизациядан артка калып, кичине баягы ортодон ылдый жүрдүңөр эле. Баягы Эфиопия, Зимбабведен өйдө, бирок Мозамбик, Ганадан ылдый депчи. Анан биз силер чанып жүрдүк элек, эми болсо бизди уруксат берсеңиздер, биз силердин өлкөлөрдө жашайлы, бизден качкынбыз, ушул климаттык качкынбыз деп европалык жашоочулар, ушул америкалык жашоочулар келип калышы ыктымал да. Ошондой мындай ойлор бар. Бул деген бир варианты. Алар тынчтык менен келип, биз деген макул, келгиле бирге жашайлы, анда байлыгыңардан бөлүшкүлө, технологиядан бөлүшкүлө, бирге ушул жерди сонун жер кылып гүлдөтүп, чогуу жашайлы, аралашалы, керек болсо кан аралашалы деген бир вариант болушу мүмкүн. Бирок бул вариант болуп кетер экен, эми күмөн саноолор бар. Анткени экинчи вариант бул деген эл деген алдын ала түшүнүп, ушул тоолуу жакта агын суулар бар, таза суулар бар. Тоолуу жакта ушундай, мисалы үчүн дүйнөлүк чөгүп жылуулануу болсо сактанса болот, ошол жерден шаарларды курса болот деген алдын ала ойлогон ушул өнүккөн өлкөлөр керек болсо балким кол салганга даяр болот да. Ошондо экинчи вариант боюнча ошол качкындар курал менен келет. Курал менен келип, жергиликтүү калкты сүрүп, жок кылып, жерин ээлеп алат.
андай да вариант бар. Же болбосо бир жерден мисалы үчүн тынчтык менен сүйлөшүп, бир жерден курал менен колдонуп ушундай ишти жасаш мүмкүн да. Албетте ошондой абал келип калса, 2040-чы, 2050-чү жылдары, балким 2070-чи жылдары ушундай абал туруп калса, ошол тоону ээлеген калктар, элдер, мамлекеттер кандай өзүнүн жанын сакташ керек? Азыртан эле баштап технологияны өнүктүрүп, азыртан эле баштап армияны күчөтүп, элдин баарын аскер кылып, бир четинен күч жагынан күчтүү кылып, бир четинен акыл жагынан күчтүү кылып, билиминде, билегинде бирдей өнүктүрүп, ушундай жакшы даярдаса, бүт элди, канча эл жашабасын баарын аскер кылса, жана ушундай күчкө мындай жөндөмдүү өстүрсө, эми баары бир тынчтык жол менен чечилет, дипломатиялык жол менен чечилет, бирок күч пайдаланганга мүмкүнчүлүк дайыма болуш керек. Ошондо сактыкта кордук жок дейт. Ошондой күчтүү эл болсоң, сак болосуң да. Ошондой балким иштерди алдын ала жасаш керек. Мен мурун бир видео тарттым эле, ушул 2002-жылы эле баягы негизи жалпы армиянын реформасын кандай кылыш керек деп, Израилдикиндей, Швейцарияныкындай бүт калкты аскер кылыш керек деген бир видеом бар. Ошондой нерселерди жасаш керек окшойт. Анткени дүйнө жүзү ушундай болуп калат. Бүт ушул деңиз боюндагы өлкөлөр чөгөт, анын эли келет. Анын эли келгенде ага тынчтык менен жашаганга да күч керек да. Эгерде согушуп кирсе дагы алардын агрессиясын ушуну кайтарып, мизин кайтарып, кайра тынчтыкка чакырганга күч керек, жөндөм керек. Бизге дайыма даяр турушубуз керек да. Бүгүн биз деген ошол цивилизациясынын аркасындабыз да, аркасында десек болот, баягы ортосундабыз. Ортосунан алганда бир аз ылдыйракпыз, бирок эртең ушундай климаттык нерселер же күтүлбөгөн дагы кандайдыр бир нерселер биздин элди цивилизациясынын туу чокусуна чыгарып коюшу мүмкүн. Ага да даяр туруш керек да. Ошондой ушундай аны ойдо кармайлы, эгерде мүмкүн болсо даярданалы ага. Анда кийинки видеолордон көрүшкөнчө.